Баткендеги куралдуу кол салууда каза болгон 27 адамдын үй бүлөсүнө 1 миллион сомдон, жаракат алган 67 жаранга 50-100 миң сомдон компенсация төлөндү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында жалпы жонунан компенсация төлөөгө 51 миллион 556 миң сом каралган. Албетте, компенсация алуу үчүн тийиштүү процедуралардан өтүш керек. Бул 27 үй бүлө бардык документтин толуктаган, башкаларга дагы процедуралардан өтүп бүтөөрү менен кенемте төлөнөт, деди Жунушалиев. Ошондой эле ал алган жараатынын оордугуна карап 50 миңден 100 миң сомго чейин 67 жабырлануучуга компенсация төлөнгөнүн кошумчалады. Кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышуу үстүбүздөгү жылдын апрель айынын аягында болгон. Анда 36 кыргызстандык набыт болуп, 190 мекендеш жаракат алган. Бул окуядан кийин кыргыз бийлиги каза тапкандардын үй бүлөсүнө 1 миллион сомдон, жарадарларга 50-100 миң сомдон төлөп берүүнү убадалаган. Каражат республикалык бюджеттен алынган.